Кыргызстан эгемендүүлүк алган 30 жыл аралыгында баш мыйзам ушуну менен 10 ирет өзгөрдү. Акыркы жолу 2010 жылы кабыл алынган конституция либералдык демократиялык коомду даңазалаган, парламентаризмге багытталган. Бирок анын беренелериндеги карама-каршылыктар, кемчил жактары көп болгондуктан ал өз деңгээлинде иштеген жок. Тескерисинче өлкөнү туташ кризиске кептеди. Ал эми азыркы кабыл алынып жаткан баш мыйзам негизинен элдин социалдык экономикалык турмушун оңдоого, илим, билим, маданиятка багытталып, улуттук иденттүүлүк принцибине негизделгендиги белгиленет. Көбүнесе ички духу боюнча алганда жаңы конституция бул кыргыз элинин улуттук менталитетине, кулк мүнөзүнө жараша ошого багытталган алгачкы бир аракет деп айтсак болот. Бара дагы мыйзамдар менен, мүмкүн сааты келгенде дагы алымча кошумчалар менен бул конституция оңдолуп түздөлүп кете берет. Ал эми турмуштун өзү ошондой да. Жашоо бир жерде токтобойт, көч улана берет дегендей. Негизинен бул баш мыйзамдын башынан аягына чейин караганда мен ошол конституциялык кеңешмеде да иштедим. Идеалдуу деп айта албайм чындап эле, бирок бир топ жакшы жаңылыктар кирди. Жаңы баш мыйзам президенттик башкарууга ылайыкталып жазылгандыктан негизги өзгөрүүлөр бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарында болду. Маселен, өлкөнүн жоопкерчилиги мамлекет башчысына жүктөлгөн. Мындай башкаруу формасы биздин улуттук табиятыбызга туура келерин конституциялык кеңешменин мүчөлөрү айтат. Себеби чыгыш элдеринде лидер маселесине өзгөчө маани берилет экен. Ал эми батыш элдеринде система көбүрөөк иштейт экен да. Демек бир кол, бир баш, бир адамдын жетектөөсү дагы ушул азыркы кооптуу кырдаал болуп турат. Дүйнөлөшүү, ааламдашуу дагы өзүнүн тартибин киргизип аткан мезгилде бир баш президенттин башкарганы менимче туура деп эсептейм. Конституцияда ошол элдин каалоосуна ылайык президенттик башкарууга ылайыкталды. Конституция бул бир гана юридикалык документ эмес, идеологиялык дагы документ болууга тийиш. Анткени эл үчүн мамлекеттин эгемендиги, бүтүндүгү баарынан жогору турушу керек. Мунун зарылдыгын кыргыз-тажик чек арасындагы соңку каргашалуу окуя көрсөттү. Ошол эле учурда өзгөчө ички ынтымак, биримдикти бекемдеп алууга азыр жакшы шарт түзүлүүдө дейт адистер. Эми мен ойлойм, азыр ушул кыйын мындай учурда мамлекет башчыларга, элге бир мындай жакшы бир өбөлгө түзүлүп, бир күчтүү мындай биригип, бир ынтымакка келип, анан ошол өтүп кеткен мүчүлүштүктөрдү, ошол мыйзам түрүндө болгон мүчүлүштүктөр болобу, же болбосо башка тиги эл аралык мындай аренадагы болгон өзүбүздүн позицияларыбызды азыр бизде так көрсөтүп, өзүбүздүн мындай позициябызды бекемдегенге бир жакшы бир шанс болуп отурат да. Бул эми жалгыз эле бир конституциянын беренесинде эмес, бул деген анын астындагы ошол келечекте жазыла турган мыйзамдары да, жазыла турган башка дагы бир нормативдик актыларда ушуну баса белгилеп кетиш керек да. Эгемендүүлүк алгандан бери бийлик менен элдин ортосунда бир топ ажырым болуп калганы жашыруун эмес. Бул көрүнүштү жоюу максатында элдик курултай институту киргизилүүдө. Азыр жаңы бир институт катары киргизилип атат. Элдик курултай. Элдик курултайдын алдында дагы бийлик бутактарынын жоопкерчилиги ушул конституцияда элдик курултай кеңеш берүүчү жана көзөмөлдөөчү орган деп белгиленген. Анын калган механизмдери, ишке алып баруу механизмдери өзүнчө да мыйзам менен дагы коштолот деп. Анан бул жерде ушул элдин алдында жоопкерчилиги белгиленип турат. Жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча бүткүл элдик добуш берүү 11 апрелде өткөн. Аны шайлоочулардын 30%дан ашыгы колдогон. Президенттик башкаруу формасындагы эл референдум аркылуу чечкен. Каныкей Бозгунова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.